Анда сөз Максатбек Мергенбаевич Жорокуловго берилет. Кайрылуу тарапка. Микрофонду басып коюңуз. Саламатсыздарбы? Урматтуу Конституциялык соттун судьялары жана сот отурумунун катышуучулары. Аталган талашылып жаткан кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 267 беренесинин 5-бөлүмүндөгү ошол айыпталуучунун кызмат ордунан убактылуу четтетүү, мындай чара көрүү зарылдыгы болбой калганда прокурордун, тергөөчүнүн өтүнүчү боюнча тергөө судьясынын ал эми соттук териштирүүдө судьянын соттун токтому менен жокко чыгарылат деп аталган нормада ошол кызматтан четтетилген жаран жана же болбосо айыпталуучу жана аларга квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүп жаткан адвокат көрсөтүлбөгөндүгү бул ошол Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 2-бөлүмүндөгү Кыргыз Республикасында мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей деп аталган укукка карама каршы келет деген пикирдебиз. Жана ошондой эле мурунку Конституцияда бир аз кенен баяндалган эле, бирок азыркы учурда Конституциянын 61-беренесиндеги ар бир адамдын өзүнүн Конституцияда жана мыйзамдарда Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде, эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптеринде жана ченемдеринде каралган укуктарын жана эркиндиктерин сот аркылуу коргонууга кепилдик берилет деп көрсөтүлгөн. Бул эми биз жөн сөзүбүздө соттук коргонууга болгон жарандарыбыздын жана Кыргыз Республикасындагы адамдардын укугу деп белгилеп келебиз. Ошондой эле Конституциянын 100-беренесинин 3-бөлүмүндөгү сот өндүрүшү тараптардын тең укуктуулугунун жана атаандаштыгынын негизинде жүргүзүлөт. Ошондо гана бир соттун өзүнүн ошол биз эңсеген миссиясына адилет болгон, ошол арбитр болгон бир функциясын аткара алат деп биз ишеним келтиребиз. Жогоруда баяндамада айтылып өтүлдү, ошондуктан мен өтүнүчүмү кайрадан кайталабай кээ бир гана маселелерге токтолуп өтсөм. Кыргыз Республикасынын ошол Конституциялык сотуна кайрылууда биз аталган талашылып жаткан норманы 3 бөлүккө бөлүп, биринчиден бул сот өндүрүшүндө ошол Конституциянын 100-беренесинин 3-бөлүмүндөгү сот өндүрүшү тараптардын тең укуктуулугу жана атаандашынын негизинде жүзөгө ашырылышы керек. Бирок жогоруда аталып аткан талашылып жаткан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 267-беренесинин 5-бөлүмүндөгү кызматтан убактылуу четтетүү айыпталуучуга жана анын адвокатына берилбей калган укук, көрсөтүлбөй калган нормада аталган ошол сот өндүрүшүндөгү тең укуктуулук принципин жана атаандаштык принципин бузат. Мисалы ошол негизинен Конституциянын нормаларына түшүндүрмө берүү, алар боюнча укуктук түшүнүктөрдү калыптандыруу бул Конституциялык соттун же болбосо буга чейинки Конституциялык палатанын ыйгарым укугу. Ошол Конституциялык соттун кээ бир чечимдерине токтоло турган болсок, бул 2022-жылдын 21-сентябрындагы чечиминде Конституциялык сот укуктук көз карашында мындайча баяндайт: тараптардын тең укуктуулугу жана атаандаштыгы жөнүндө конституциялык жобо процесстин тараптары болуп саналган карама каршы принциптик позицияда турган соттук териштирүүнүн катышуучуларына бирдей укуктарды берүү катары каралат. Аларга талаш тартышты тең жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Бирдей укуктук мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Демек, өздөрүнүн мыйзамдуу кызыкчылыктарын жигердүү коргоо үчүн соттук териштирүүдө чыныгы атаандаштыкты пайда кылат. Ошону менен бирге сот өндүрүшүн тараптардын тең укуктуулугунун жана
атаандаштыгынын негизинде жүзөгө ашыруу жөнүндө конституциялык жобо карама каршы тараптарга бир соттук процесстин катышуучуларына процесстик мүмкүнчүлүктөрдүн теңдигин камсыз кылуу зарылдыгы билдирет. Мындай мааниде ал эки тарапка тең процесстик мүмкүнчүлүктөрдү жана каражаттарды берүүгө багытталган. Алардын жардамы менен ар бири өз көз карашын коргоп жана карама каршы тараптын дооматтарын талаша алат. Жыйынтыгында бул объективдүү жана адилеттүү сот актысына жетүүгө мүмкүндүк берет деп көрсөтүлгөн. Жогоруда аталган иш боюнча биз ошол конституциялык сотко кайрылууга себеп болгон иш боюнча ошол мамлекеттик айыптоону жүргүзгөн Ош областтык прокуратурасынын кызматкеринин сот отурумунда айтып өткөн анын позициясын дагы айтып өтүү туура көрдүм. Анткени Ош областтык прокуратурасынын кызматкери Макеев соттук отурумда урматтуу төрагалык кылуучу адвокат кызмат ордунан убактылуу четтетүү жөнүндө соттун токтомун жокко чыгаруу жөнүндө өтүнүчү туура. Негизинен туура. Бирок Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин нормаларына ылайык кызматтан убактылуу четтетүү жөнүндө соттун токтомун жокко чыгаруу жөнүндө өтүнүч бир гана прокуратура менен тергөөчүлөргө гана ыйгарылгандыктан бул өтүнүч канааттандыруусу калтырууга жатат деп көрсөткөн да. Муну менен мамлекеттик айыптоону жүргүзгөн Макеев тергөөчүгө берилген укуктар, прокурорго жана тергөөчүгө берилген укуктар айыпталуучуга жана адвокатына берилбегенин, тең укуктуулук жок экендигин белгилеп, атаандашууга укуктары жок экенин баса белгилеген. Бул аталган ошол Конституциянын 100 беренесинин 3 бөлүмүндөгү көрсөтүлгөн сот өтүндүрүшүндөгү тең укуктуулук жана атаандаштын негизинде жүзөгө ашырылат деген нормага түздөн түз карама каршы келет деген биринчи позициябыз. Экинчисинде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин 1 тиешелүү бөлүмүндө Кыргыз Республикасында мыйзам жана сот алдында баардыгы бирдей. Бул укук Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган актуулук жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 14 беренесинде баардык адамдар соттун жана трибуналдын алдында тең деп көрсөтүлгөн. Ушул норманы камсыздап берүү катышуучу мамлекет катары Кыргыз Республикасы милдеттеме алган жана анын ишке ашырылышына ар дайым аракет көрүүсү керек. Кылмыш иши кыскартылгандан кийин деле айыпталуучу тарап болгон учурдагы мисалы Пазиев прокурорду жана тергөөчүнү күтүп турду да. Ишими ошол кайрадан иштен четтетүү жөнүндө соттун чечимин жокко чыгаруу боюнча өтүнүч келтиребиз деп. Бирок андай болгон жок. Анан кийин биз кайрылганга туура келди. Ал эми бизде болсо тең укуктуулук мыйзамда тең укуктуулук сакталбагандыктан биздин өтүнүч кароосуз калтырылды. Тактап айтканда канааттандыруудан баш тартылды. Ошол эле кезде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 56 беренесинин 2 бөлүмүнө ылайык Кыргыз Республикасында адамдын укуктары жана эркиндиктерин жокко чыгарууга же кемсинтүүгө мыйзамдар кабыл алынбайт деп келебиз. Бирок азыр ошол убактылуу кызматынан четтетүү боюнча прокурордон, анан тергөөчүдөн бул алардан ошону күтүп мен үчүн сотко кайрылып кой деп кен абалга калтыруу бул кемсинтүү катары биз баалап ошондой пикир билдиребиз. Үчүнчү укуктук позициябыз адам үчүн эң негизги укуктардын бири бул соттук коргонууга болгон укук. Бул укук Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 61 беренесинде белгиленген. Ал укукка ылайык талашылып жаткан норма сотко кайрылуу укугун прокурорго жана тергөөчүгө берип, кызмат ордунан убактылуу четтетилген жарандарга, айыпталуучуга жана аларга квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүп жаткан адвокатка тергөө судьясынын токтомун жокко чыгаруу үчүн өтүнүч берүүдөн четтөө бул конституциялык соттук коргонууга болгон укуктан ажыратууга барабар.
соттук коргонуу боюнча Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жана буга чейинки Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы бир нече чечимдеринде соттук коргонууга болгон укукту баяндап өткөн. Анын бирөөсү чечимдердин 2022 жылдын 21 сентябрында чечиминде ар бир адамдын соттук коргонууга болгон укугу мыйзамдык чаралар аркылуу ар кандай кызыктар адамдарга бузулган же талашылып жаткан укугун же мыйзам менен корголуп кызыкчылыгын коргоо максатында сотко кайрылуу мүмкүнчүлүгүн берүүнү билдирет. Соттук коргоого болгон адамдар болгон укуктарды чектөөгө жол берилбестик. Адам өзү бул укуктардан баш тартпаса, адамдар каалаган маселе боюнча сотко кайрылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек экендигин болжойт. Мында ошол адам өзү укуктарынан баш тартпаса, же болбосо ошол укугу көрсөтүлгөн, бирок аны пайдаланууну өзү каалабаган учурда гана болушу керек. Бирок мыйзам соттун катышуучуларына бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө мындай тең салмактуулукту сакталышы керек. Бул боюнча атуулдук жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 14 беренесине карата чыгарылган жалпы тартиптеги номер 32 түшүндүрмөнүн 9 пунктусуна ылайык 14 беренесиндеги сотко жетүү укугу ар кандай кылмыш иши боюнча айыптоо каралган учурда жана жарандык процессте укуктар менен милдеттерди анықтоо учурундагы мезгилдерди камтыйт. Адилеттикти жүзөгө ашырууга жетүү бардык ушундай учурларды натыйжалуу түрдө кепилденүүгө тийиш. Ошентип бир дагы адам процесстик жактан адилеттик талап кылууга укугунан ажыратылып калбашы керек. Жана сотту уюштуруу боюнча процессуалдык нормалар менен эле соттук коргонууга болгон укугунан ажыратып калбасы керек. Дагы токтолуп өтө турган нерсе, бул жөн эле соттук коргонуу укугу эмес. Бул жерде сотко жетишүүгө болгон укук дагы чектелип жатат. Анткени өтүнүч менен кайрылуу субъектиси эмес. Бул сотко жете албайт дегенди түшүндүрөт да. Эгерде жетип туруп анан кийин болсо дагы башка сөз эле. Ошондуктан бул сотко физический доступ, анан кийин жөн тиешелүү түрдө процессуалдык нормаларда аныкталган документтин түрү менен кайрылууга дагы укугу жок экендигин көрсөтөбүз. Жогорудагы иш боюнча Ош шаардык соту 2024 жылдын 16 августунда адвокаттын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартып койгондон кийин процессуалдык артыкчылык укугуна ээ болгон улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөөчүсүнүн соттун кызмат ордунан убактылуу четтетүү жөнүндө токтомун жокко чыгаруу жөнүндө өтүнүчүн Ош шаардык соту 2024 жылдын 13 сентябрында карап канааттандырды. Бир эле аракет карама каршы тарап соттук өндүрүштөгү атаандаштык тараптар тарабынан аткарылганына карабастан процессуалдык кодекстин чечими эки башка болуп калды. Бир эле аракет, бир эле текст, бирок эки башка чечим. Бул Америкадагы болуп өткөн расалык дискриминацияга куюп койгондой окшош. Сен кара денелүүсүң, сенин укугуң жок. Сен ак денелүүсүң, сенин укугуң кенен дегендей пикир калтырып жатат. Элибизде эгер бир адам келип менин бир көзүмдү максат оюп койду десе, экинчиси болгон максатты көрбөй, анын чындыкка болгон пикирин укпай туруп чечим чыгарба. Анткени максаттын эки көзү дагы оюлушу мүмкүн. Деп айтылгандай, бул жерде ошол чечим чыгарууда эки тараптын чындыгын угуу керек. Күнүбүздө бул мыйзам тили менен айтканда теңдик, тең укуктуулук жана атаандаштыктын камсыз кылуу принциби. Сөзүмдүн жыйынтыгында урматтуу сот, ошол биз дайым сот процессин
сот өндүрүшүнүн жүрүшүндө тараптар өздөрүнүн укуктарын толук реализациялап алуусу керек. Ошондо гана ошол жанакы соттун өзүнүн функциясын толук аткарылды деп жана адамдардын сотко болгон ишеними күчөйт. Сотко кайрылганда алардын мындай буктары, мүнөсү да эгерде сотко кайрылып туруп укуктары камсыз кылынгандан кийин утулса дагы, мисалы канааттануу болушу мүмкүн да. Мен болгон аракетимди көрдүм, мени мамлекет соттон тосуп койгон жок, мыйзамдар мага мүмкүнчүлүктөрдү берди депчи. Ошол жолду сиздердин ачып бериңиздерди сурайм. Жана ошол Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процесстик кодексинин 267 беренесинин 5-бөлүмүндөгү айыпталуучуну кызмат ордунан убактылуу четтетүү мындай чаралар көрүү зарылдыгы болбой калганда прокурордун тергөөчүнүн өтүнүчү боюнча судья тергөө судьясынын ал эми соттук териштирүүдө судьянын соттун токтому менен жокко чыгарылган деген норманын кызмат ордунан убактылуу четтетилген жаран айыпталуучу жана ага квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүп жаткан адвокат тарабынан дагы өтүнүч келтирүүсү мүмкүн экендигин жана бул мыйзамга өзгөртүү киргизилиш керек жана ошондуктан Конституцияга карама каршы деп табылууга жатат.